2018 жылдан бери Казакстанда сейрек кездешүүчү жана сейрек жер металдары тармагын өнүктүрүүгө 67 миллиард теңге инвестиция салынды. Геологиялык чалындоо иштери бүгүнкү күндө 100 000 чарчы километрден ашык аймакты камтыйт. Өткөн жылы эле өлкөдө 38 келечектүү аймак ачылган. Бүгүнкү күндө жер казынасын изилдөө дагы 25 аймакта жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу премьер-министрдин төрагалык алдында өткөн тармакты өнүктүрүү боюнча кеңешмеде билдирилди. Республикада бериллий, тантал, необий жана башка металдар өндүрүлөт. Мындан тышкары галлий менен индийди алуу технологиялары бар. Келечекте өлкөдө аккумуляторлор, ысыкка чыдамдуу эритмелер жана жарым өткөргүчтөр үчүн материалдарды чыгарууну жолго коюу пландаштырылууда. Олжас Бектенов өндүрүштү активдештирүүнү жана сейрек кездешүүчү металдар боюнча аймактык изилдөө борборун түзүүнү тапшырды. Белгилей кетсек, өлкөнүн металлургия түзүмүндө акыркылардын өндүрүшүнүн үлүшү азыр 2,5% түзөт.